тартып түстөрүңүз. Бала кезинен эле дыйканчылык түйшүгүн тарткан Жүрсүнбек Мамбеталиев өзүнө тиешелүү айдоо аянттарын болгону бир гана жолу сугарат. Жок, бул анын жалкоолугу эмес, тек гана өзү мекендеген Жумгал районундагы Лама айылдаларды суу менен камсыздаган Беларык каналынын тамтыгы эч ак чыккандыктан мөңгү суусунун көбү текке кетет. Дагы жакшы, алардын бактыларына 8 чакырымдык ушул объектиге бетон төшөлмөлөрүн жаткыруу жумуштары башталды. Ага ламалыктар улуу, кичүү дешпестен баарысы жапырт кол кабыш кылышууда. Буюрса жакшы болот го, полотно деген жакшы неме экен. Мындан бери 20 жыл мурун 10 жылдан бери суубуз жетпей калып, жасында эле 20 күн агып эле андан акпай калып аткан. Ар ким өсүбүз урууга бөлүнгөн топтор келип иштеп атабыз. Өсүш жумушун бизге 650 метр бөлүнгөн, ушуну буюрса бүгүн эртең бүтөбүз. Жабыла көтөргөн жүк жеңил маанайындагы жогоруда аракеттерге мамлекет казынасынан 50 миллион сом каралган. Аны өздөштүрүү милдети жүктөлгөн Жумгал райондук суу чарба башкармалыгынын техникалары учурда бир эле убакта каналды тазалоо жана ага карай кеткен жолду салуу менен алек. Ал эми көпчүлүккө жаңылык иштин сырларын атайын окуулардан өтүп келген мурап Залкар Мундузбек уулу үйрөтүүдө. Бетон полотно боюнча былтыр эмеге семинарга катнашууга барып келгенбиз. Ошол жерден ушул бетон полотнону чыгарган компаниянын өкүлдөрү, Кыргызстандын өкүлдөрү келип бизге бир сыйра көргөзүп берип, иш жүзүндө, практика жүзүндө үйрөтүшкөн. Бул башка тиги монолитке караганда, плитага караганда төшөлүшү дагы жакшы, оңой экен. Суунун жолдон сиңип кетүү коркунучун 70-80% азайтып берет экен. Кур аякка бата жүрбөйт демекчи, өздөрүнүн пайдаланууларындагы каналды жаңыртып жатышкан ламалыктарга эмгек катары Прондун азык-түлүк программасы бөлүгөн ун жана өсүмдүк майлары берилмекчи. Анткени узундугу 8 чакырымга созулган Беларык каналына бетон төшөлмөлөрүн жаткыруу бир катар кыйынчылыктар менен коштолуп келет. Маселен, мына ушул аталган участкада мына мондай таштак жерлер өтө эле арбын. Андыктан убакыттын көбү мына ушул жерди казып, кайра иретке келтирүүгө кетет. Дейинкиси буга чейин өлкөдө мындай узун аралыкка бетон төшөлмөлөрүнүн жаткырылгандыгын көңүлгө түшсөк, Беларык каналы өлкөнүн ирригациясындагы ири долбоорлордун биринен болуп калчудан. Ошол эле учурда Жумгал районунда буга чейин аткарылган азын оолак иштер жана келечек пландар бар. 2025 жылы Жумгал айылында Чолок каналына 1,5 километр жаткырганбыз. Дагы 2026 жылга титулдук планга Жумгал айылында Чолок каналы 1,5 километр кирген. Ошондой эле Башкуанды айылында Орто Терек каналына 1,5 километр. Жалпы бул Беларыктан тышкары дагы 3 километр бетон төшөлмөсүн төшөйбүз. Сугат жана ирригация түйүндөрүн жакшыртуу максатындагы ушундай эле иштер Нарын облусунун бардык райондорунда аткарылууда. Ошону менен бирге эле ным топтоодо биринчи жолу жамгырлатып жана тамчатып сугаруу системасы колдонулмакчы. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал району.